Индиянын элет жеринде тургундарга таза сууга салыштырмалуу уюлдук телефон жеткиликтүү. Мен кичинекей кезимде эле суу таңсыктыгына туш болгом. Таңкы саат 3-те туруп, арыктан суу ташып келчүмүн. Ал себептен жаш кезимде эле бул көйгөйдү чечиш керек деп ойлоп келгем. Индияда Аяпа Масаги мырзаны суу догдуру деп коюшат. 2002 жылы бир ойду таркатыш үчүн иштен кеттим. Индияда суу маселеси жок. Биз сууга карата мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Жергиликтүү тургундарга ушул сөздү жеткиргим келди. Ал 2014 жылы 34 гектар жерди сатып алган. This whole 84 acres I divided into 37 compartments. Жан жааса бир тамчы суу текке кетпеш үчүн мен 34 гектар жерди 37ге бөлдүм. Учурда Аяпа Масаги мырза 25 000 жасалма чакан көлмө жана 4 чоң көл жасап, жаандын суусун чогултат. Ал суу кайрак жерлерде дыйканчылыкка колдонулат. Бул идеяны дүйнөнүн ар бурчунда колдонсо болот. Аяпа Масаги мырза бул системаны кыштагына жакын жайгашкан Бангалор шаарына да жайылтып жатат. Жаандын суусун чогултуп, батирлер толугу менен өзүн өзү камсыз кылууда. Мен суу жоокерлерди үйрөтүп, машыктыргым келет. Мектеп окуучудан баштап университеттеги профессорлор сууга мамилесин өзгөртүшү абзел. Аяпа Масаги мырза 70 миллиард литр суу чогултту. Суу сыйлаган зор болот.